Урматтуу достор, түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Сот системасынын паракорлугуна, сот системасынын мыйзамга баш ийбей, өзү каалагандай чечим чыгарганына каршы согушту мен баштаганмын. Ал согуш кандай? Ошол сот процесстеринин мыйзамсыз жүргөнү, паракорлугу, одуно каталарын кетиргени, өз капчыгын толтуруш үчүн акчалууларга сатылганы жөнүндөгү окуяларды мен ачык түз эфирде айтам, көрсөтөм деп ушундай мен согуш ачканмын. Ошого деген сиздер менин ар бир түз эфиримди жабырланган, укугу тебеленген сот, тергөөчү, милиция, прокуратуралардан кордук көргөндөрдүн окуяларын мен чыгарам. Сиздер ошолорду түз эфирде мен чыгаргандан кийин бөлүшүп, комментарийлерди жазып, өз ой пикирлериңерди калтырып, колдон келишинче таратканга жардам берсеңиздер, ар бир адамдын катасынан, ар бир соттордун зулумдугунан, прокуратура, милициялардын мыйзамга баш ийбей өз билемдигинен кандайдыр бир өзүнө сабак алыш керек да. Болбосо деген ушундай бир жагымсыз окуялар боло берет. Кутмандуу күнүңүздөр менен деп айтсам эле, күн сайын эртең менен менин күнүм мындай кутмандуу, жакшы болуп башталбайт да. Себеби дегенде мага телефон чалып ыйлаган эл, чакырган эл, көрсөтүп бериңиз, айтып бериңиз, ачыкка чыгарыш керек болуп атат ушуларды деп эле ыйлаган эл болуп атат да. Мына бүгүн эртең менен телефон чалышып чакырышты. Мен азыр деген Ал Эмедин базар жактагы Алмата көчөсүнүн ылдый жагында жайгашкан бир үйгө келдим. Достор, мындай да. Мисалы үчүн чындыкты издеп сотко кайрылсаң, эгерде учурлар бар, жалаң эле 100% чындык чыкпай, адилеттүү чечим чыкпай, акыйкат орнобой калган учурлар болбойт. Арасында деген бар. Мындай жакшы чечимдер, туура чечимдер, мыйзамдуу чечимдер бар да. Алар өтө аз да. Алар өтө аз дагы. Анан кийин жанагы сот чечим чыгаргандан кийинки сот аткаруучулардын ишинин бир мисалын көргөн табыз бүгүн. Мына азыр деген ушул үйдүн ээси өзү айтып берет эмне болгон окуяны. Бирок деген ушул сот аткаруучулар соттун чечими чыгаруу менен өз убагында келип алданып калган адамдардан үйдү бошотуп бергиле деп азыр ушул үйдү бошотуу процесси болуп атат да. Мени менен түз эфирде ушул адилетсиздиктин 30 жылдан бери тамыр жайып кетишине сиздер күбө болуңуздар дагы. Анан ушул түз эфирде таратып коюңуздар. Өзүңөрдүн ой пикириңиздерди айтыңыздар. Мен болгон окуяны болгондой, кошпой кемитпей чыгарганга аракет кылам. Мына бул Алмата көчөсү, чоң трассанын боюнда бул үй. Ушул үйдү сот аткаруучулар келип бошотуп бер деп таң атпай келип турушат. Бул үйдүн кебетеси мурда башкача болчу. Бул эжелер ушул үйдү сатып алганда башкача болчу да. Анан сатып алгандан кийин неме кылып атат да. Үйдү сатып алган адам өзүнө ылайыктап жасайт. Оңдойт, орусча айтканда ремонт жасайт. Өзүнө ылайыктап, бала чакасына ылайыктап жасайт. Анан кийин деген жасагандан кийин соттошуп алдамчылар үйдү алып алгандагы эми ошол көчүп кетесиңер деп атат. Февраль айы. Бул эжелердин деген кичинекей бала чакасы бар. Жазга чейин да күтпөптүр. Бир ай убакыт бер болуптур, кетейин десе да болбоптур. Иш кылса ушундай бир ызычуу өтө жагымсыз окуя болуп атат да. Үйдө кешти чыгардыла. Болот. Еще как болот. Мама, как они сдали, я точно так же сдам. И неге болбойт, неге болбойт? Она разрешила, Алла она не указывала, она соглашалась. Biz aytkanбыз, без ремонта жаша албайбыз, здесь невозможно. Делайте ремонт деген. А ушу боюнча жашаганы шарт жок болчу бул жерде. Здесь под снос үй болчу. Кет кошуналарды сурат, какой дом здесь был? Жашабаш керек деп сиз эмнеге бирөөгө приказ берип атасыз? Мен түшүнгөн жокмун. Эмнеге жашабаш керек? Кичинекей балдары бар да. А сиз кимсиз? Тааныштырып кеттиңиз өзүңүздү. Ошо орускана, ошо Россияда орускана. Жок, келип алып приказ берипчи, ремонт кылбай эле коюшуңар керек болчу деп. Соттун чечими боюнча сот деле билбейт, сот көргөн эмес.
Жок, түштөн кийин келип алып ремонт жасап эле коюшуңар керек болчу, анан мынтпай эле коюшуңар керек болчу деп. Не, мурунку кожоюндун приказы менен жашаш керекпи? Мен үйдү договор менен сатып алгандан кийин жок, анан менен ремонт кылбай эле коюшуңар керек болчу деп атасыз да? Ремонт кылбай эле коюш керек. Вот ошо орусу чыкыргыла биз акча бергенбиз анын колуна. Бизлерге окшоп деген эме. Россияга барып качып алса эле можно, что ли? Сотто иштебейбиз. Акчасын алып туруп, Россияга качып кетип отурар ананда. Болор турбайбы? Рахат. Значит, можно, да, у нас? Брать деньги, свалил в Россию. Можно ана үйдү бирөөгө берип коюп, чыгар деп коюп. Можно турбайбы? Рахат, түшүндүрүп айтып берип коесузбу? Мы слишком эмеспиз, вас не было. Вы за столом с нами не сидели, вы ничего не слышали. Вы от их слов работаете. Да. От слов что-то сразу. Но у нас такого договора не было. А сот качан эле адилеттүү чечим чыгарчу эле? Колунда без расписки канча акча бергенбиз. Бербеш керек болчу да, эмнеге бересиз? Анда эшектигини ким берип тураны? Эшектигини. Биз деле кактан билдик аны. Жок, сот качандан бери адилеттүү чечим чыгарчу эле? Не, постоянно адилеттүү чечим чыгарчу эле? Акыйкат чечим чыгарчу эле, ошону билесиңер да силерчи. Аны билип турардан азыр эмне келип алып, мына аялды чыркыратып атасыңар? Азыр эмне деп сүйлөп атасыңар? Ремонт кылбашыңар керек болчу. Адам өзү билет да. Кичинекей балдарына ылайыктап ремонт жасайт да, май. Өзү билет да. Анан менен жасабашыңар керек болчу деп атасыңар. Өзү ремонтун өзү алып кетебиз да. Туура. Аны эмне жерге алып кетаптырмы? Жана 3 комнатасы. Мына калган 3 комнатасы. И то 3 комнатасы обои менен потолокторду бүт тоңдоп койдук. Ошол калат. Сот аткаруучулардын акыбалын көрдүңөрбү? Кебетесин сүйлөп атканын көрдүңөрбү? Кухня, о приборка, моя бушлак, бүт бергендер, могу 3 комната болчу. Мына өзүңөрдөн отурасыздар. Могу кошулган эмес, мына вот этот дом. Даже вот со стороны посмотрите. Вот это. Вот это вот кухня, вот эта приборка, вот эта кухня, моя бүт салган. Если сөттөр карагыла, вот тут моя көйнөгө забор болчу, и моя коммуна шифрлер жабылып забор болчу. Здесь двор был. Можно показать, не видно. Моя деген мен бою, мен бою. Буякта эчне калып бөлмө кылып койгон турбайбы? Канча деген камал шебин төгүлдү, буякты жерде көтөрөбүз деп. 50 квадратыны почти что 100 алып барып койдук. Могуларды бүт имеет право сатып кеткен. Буяк деген чуңкур гнил болчу, буякта толтуруп канча камал шемени. Канча цемент кетти буякта. Дуалды көтөрдүңөрбү? Көтөрүп, крышаны көтөрдүк. Потому что дом маленький был, чөгүп кеткен болчу жерге. Крышаны көтөрүп, крышаны снимать кылганда жана балкалар бар го, ошолорду полный, ой, я заберу, ой, мне надо печку так, бүт алып кеткен могу балкаларды. Теги погребтен 2 банка варенье чыккан, литровый. Ошонусун көтөрүп кеткен. Азаматта деген эскирип кеткен жусалар болчу. Ошолорду келип, бүт жусайын келип кеткен. Эмне дейсиз ошондой кишиге? Анан кийин биз мындай үйдө албайбыз. Биз мындай үйдө жашай албайбыз. Тут оказывается всё под снос, мы здесь так не могут жить. Да. 5 көркүнүн комнатасы жашап, вообще гнилой сатып кеткен. Анан бизге болгон ушу торговый точка кылыш керек, ушу трассага анан жагып атат. Ушу гана үчүн алабыз деп сүйлөшкөнбүз. Мы тут жить не можем. Бизге вот это вот надо было, не дом. Бизге моякты чоңойтуп, огородко үй салып көчүп кетебиз деп этсе снесем мы думали. Рахат, башынан баштап айтып берсеңиз. Мону деген чөп чоңойтук, төктүк, бүт неме кылып растадык. Эми азыр эмнени калып атат? Шопу босатып эле оставили, анан акчаны канчасын алды, Россия качты, тек звонок кылып, может шапкаларына диктовка кылып отурат сыяктуу. Эмнеге келбей кояттыр? Рахат, башынан баштап айтып берсеңиз. Эми ей крышу остат, эми ей это всё остат. Кепси маслом. Башынан баштап айтып берсеңиз. Кайсы жылы, кантип, ким менен айтып берсеңиз. 2017-жылы алганбыз да ошол Канжыктан. Канжыктан. Договор кылып алгансыңар, келишим түрдө. Ооба, алганбыз, сүйлөшкөнбүз, ал өзү добро берген. Договордо эмне деп жазылган? Бул өзү патсынос үй болчу да. Ооба, эски канча жылкы үй болчу. Ой, ушу 61-50 при войне салынган үй болчу. Анан кийин патсынос ушу өлөйүн деген үй болчу. Буяктан чөп баскан бүт, мына боло 3 комната болчу. Сүрөттү берсеңиз. Анан кийин биз бул үйдү алып атканда биз айтканбыз, для начала акча бергенбиз колуна. Такей, мына ушундай үй болчу. Патсынос. так. Буяктан чөп болчу, үй деген жерге чөгүп кеткен үй болчу. Мына биз көтөрдүк бул үйдү.
Мына азыр бийик ошо жолдон дагы ылдый болуп турат да. ооба буну көтөрбөдүк Дагы карап турсаңыз, жерден дагы ылдый болуп чөгүп турбайбы? Анан мынау жерди силер мынау комната кылып бөлмө кылып коюп атасыздар, муну. Ооба, мынау чоң комната болот да, бөлмө болот. Чоң комната. Ой, могу жер жок болчу. Ооба. Мынау прихожка жок болчу. Чоңойтуп неме кылды. Мынау ушул үй, бул деген ушуну бир бөлмө кылып атасыңар. Үстүн бийик кылып атасыңар, фундаментти көтөрүп атасыңар. Фундамент бүт көтөрдүк. Ооба. Алдына деле могу Анан силер заборду да оңдоп турсуңар. Заборлорду Дарбаза башкача салып турсуңар, оңдодук. жаңы дарбаза. Столбаларды сыртка энергосүтүнө сүлөш чыгардык. Ой, көп нерсе кылынды да. Мынау кимики? Мына буну алып кетишти, буну жылдырттык. Мына моякка чейин полный мондойунон чоңойтуп, моякка шебиндерди камаз төктүрүп, моякты да көтөрүп, моякты торговый точка кылып чоңойттук. Мояктарды бүт навес кылдык. Крыша чоңойду. Астына чоң веранда менен прихожка дагы кошулду. Мынау кошулуп атат. Рахат мынау кошулуп атат. Кошулуп атат, мояк кошулуп атат. Мынау чоң бөлмө кошулуп атат. Ооба, мояк кошулуп. Бул чоң бөлмө кошулуп атат. Анан кийинки дагы веранда. Мояк деле кошулуп. Бул веранда дагы кошулуп атат. Болду, эч нерсеге тийбегиле эмасызбы? Бул чоң веранда дагы кошулуп атат. Анан келишим түздүңөр, келишим боюнча канча акча бердиңиз? Кухня банялар неме кылып атат, кошулуп. Келишим боюнча канча акча бердиңиз? Канча бердиңер менен? 2,5 сом мененби? Сом менен 2,5 миллион берилген. Андан сырткары без расписка деле берилип аткан. Ал бирөөлөргө телефон чалып, бизге телефон чалып, вот столько мне срочно. Ал өзү ошол маалда бирөөнө соттошуп жүргөн экен. Анан Ким деген ат фамилиясын айтып коесузбу? мен аны ат фамилиясын Валентина эле, фамилиясы ким? Валентина Филиппова дейт. Мен доверенность коюп өзүм чуркап жүргөм да, то больница, то нары, то бери. Анан Валентина жанагы Филиппова дейт. какой-то бир жумушу чыгып калат. Ой, мне надо вот столько денег, пожалуйста, передайте дейт. Аны передавать этип коебуз. Дагы бирдемке дейт, телефон чалат. Ой, передайте, ладно, да передать этип коебуз. То WhatsApp'тан чыгат. Ой, мне вот столько 150 тысяч сомов надо, у меня ж там юристам платить дейт. Аны апам экөөбүз чыгарабыз, берип коебуз. Ошентип без расписки, без ничего да бизден давай акча алып жүргөн да. 2,5 миллион сом дейт. Ал наличка берилген ал. Ал анын кагазы бар. Ал жазган. Анан жанагы үйгө дагы көп чоң акча сарптадыңар да силер, чынбы? 25 000 доллар акча. Ошо да, дуалды көтөрүп, фундаментти көтөрүп. Ооба. Мо двор бүт навес болчу, уже жана неме кече собрали уже. Ооба. Монун алды бүт навес болчу, мояк полный бүт навес болчу. Ошолорду бүт биз кылдык да, 25 000 доллар ашып. Ооба. Акча расход болду бул жерге. Андан кийин кантип үйдү кайра өздөрү алып алып атат да? Кайра өзү алып алганда баасын көтөрүп атат бул. Баасыны кайра экиси көтөрүп атыптыр. Мончу төлөйсүңөр деп. Биз хорошо беребиз акчаңды, ошо мурунку договор боюнча акчаңды беребиз десек, нет, нам вот столько надо деп атат. 8 000 доллар көтөрүп атат. Аны ким төлөйт? Башында же не такой договор был. Сиз үйдүн акчасын бердиңиз, үйдүн ремонтуна толтур акча жумшадыңыз, анан дагы 48 000 доллар беришиңиз керек. Үстүнө дагы акча кошуп, дагы мончо кошосуң деп атат. 48 000 доллар. Анан бирок дегенчи, эже мондай болуп атат да, Филиппова алган жок да бул үйдү, чынбы? Ал деген Россияда туруп, билбейм бунусу ким болот. Бул Фамилиясы башкабы бул кишинин? Ооба, бул башка. Буга дарсыны кылып коюптур. Ошол келип алып кыйын болуп атат бизге. Бул үйдүн үстүнө өзү үйдү сатып алып атат азыр. Ал бизден акча алып договор кылып аткан, ал өзү Россияга качып кетип аякта отурат. Аны Россиядан алып келе албайт экенбиз. Биздин соттор деген ошолордун сөзүн сүйлөп, давай чыккыла деп эле ошону чыгарып берет экен. Биз берген акча да калып кетет экен, кылган ремонтубуз да калып кетет экен. Анан булар деген үйдү чоңоюп, ремонтторду көрүп, бары жокту суулаш, жанагы заброшенный бичтин үйдү чоңойтуп койсо, көзүнө жакшы көрүнүп кетип, уже захотели подороже продать. Биз менен договор кылган баасы бир болуп атат, азыр сураган баасы бир башка болуп атат. Анан, конечно, сулуу үйдү көрүп алып турбай, я бы за столько лучше продала бы деп чыкты да. А мурунку ошол мурунку үйүн да эч ким албайт болчу. Ал дагы канча жылдап рыноктоп турган үй бул. 50-60 жылдар курулган үй. Жана ошо ызычыбыз башталганда Россиядан ошо кел. Биз акчабыз бар, жетпей калган акчаны биз банктан алып беребиз десем, келбей вообще келбей койбоду. Нет деп. Эгерде келсе аз акча алып калмакта, андан көрө үйдү деген. Андан көрө бизи чыгарып берип, бул азыр кымбат саткан жакшы болуп атат. Жакшынакай уже ремонттолгон үйдү. Бизге сатып атканда бул үйлөр деген баасы аябай ошол маалда Кыргызстанда арзан болчу, 2-3 жыл мурун. Азыр деген трассада үйлөр
кымбаттап кетипти. 70-80 чыгып кетиптир. Анан биз жасап койгонубузду көрүп, лучше нас выгнать болот. ооба ооба. Не? Ким ал? Тичиликпи? Стоят командуют. Бизнес соттор ошондой да, продажныйлар. Баары продажныйлар. Чыгалычы. Не болду? Башка бирөөгө дарсыны кылып коюп, отурса боло берет экен. Не болуп кетти? Жанына бармычы? Не чыгып атат булар? Жок, биз азыр чыккыла. Жок, биз азыр пулна көтөрүп, сакет тартып качып кетебиз, тургулаш керек. Качып кетебиз. Шынқыла дегенде шықпайсыңдар ма, доктор кишилер? У нас вообще-то и сегодня есть срок. 12, давайте. Жоқ, өнөрі жоқ емет кеткен, сөйімға құлатасың ба? Ооба. Не кылып атат эжем? Эжем не кылып атат? Барып тұр. Эжем не өнөр кылып атышат? Күрішчіктер келіп, біз мен аян күрішчіктің да алейнасы жетіспей тұрды. Между собой решите деп тұр, үргіт кетеді. Мен шақырдым ба? Күрішчі шақырдым ба мен? Sizge yardım vereyim dedi. Жардамың керек жоқ. Маған уже жардам беріп қойышты. Иди, Доник, вытаскивай там, смотри. С душа. Спальник, что надо, вытащи. Сот аткаруучулар келип, акыл үйрөтүп, кеңеш берип, кагып силкип, кемсинтип сүйлөгөн ким койду буларга? Сот аткаруучулар өзүңөрдүн жумушуңарды жакшынакай эле аткарып кетпейсиңерби? Ремонт жасап эле койбойсуңарбы анан кийин? Неге жасайсыңар деп. Сот системасы чирип бүткөн да. Сатылып, чирип бүткөн. Мыйзам иштебейт. Ошондой жакшынакай мыйзам барбы? Жакшынакай мыйзамды дагы иштете албай. Мына күрішчік бияқтан қандай эмнелерді алып кеткенін билген киши ушуга билмесин, суроо берсең. Ушу фирмада иштеген ушуга. Кайсы? Сизби? Аха. Бул жана эч ким ала албай калган, өтпөй калган чоошун үйүн өткөрүп алат. Эми жасап койсо көзгө жакшы болуп кетти. Biz birinci bir hafta kiyinde Ruskul degen firmadan kelgemiz oraya. Аха. Bir yıl moydu remont kıldık da bugün. Өзүңүз ремонт сиз жасаңыз. Аха. Ondan Үйдү келгенде кебетесин айтып берсеңиз кандай эле? kivetesi starı şifre oldu, sınık şifreler oldu. Sınmat ettik, Urus ayağını uzak gitken. Ondan atap eline teşik bolçu da çirik bolçu. Alardı çıkardık, yüktep gitti, temirge töküldüm, bardım şimdi. Moçta bardım yüktü, ona kim Ой, отоплениянı, Özü abden mi oldu? крышаны жыгачтарını бүт жүктөп кетти. Үйдүн бардыгын, үйдөн чыккан нерсенин бардыгын, чириктин баарын жүктөп кеткенби? Uzak gitken, bardım çıkardık. Biz de biz yüktü, onlar biz çakkanız. Дубалды көтөрдүк дейт, көтөргөнсүздөрбү? Көтерген астына қанша құм шағылап келіп ұстатып көтерген моде шұңқыр болчу. Анан кейін пол мола көтеріп тұр, анан стәшке аттым. Анда үйдү жаңыдан салган болуп калат экенсиң. Жаңыдан салынған да ол. Жаңыдан, процент калган. Ошону айтам да. 70%-ны бүт жаңы. Ооба. Үйдү жаңылап салгансыз. Канча убакытта жаңылап? Bir sezon oldu. Бир жыл. Бир жыл стройка Майда болду. чүрөсүмен. Аха. Майда чүрөсүн. Дагы эмне кылдыңар? Ичин дагы обделка кылдыңарбы? İçin pol mu onlara bir? Ошо жана эки прихожка кошулуптур, нарагында бөлмө кошулуп. Ekile komnata olsun, bu yaktan adliyen eşik bir yaktan kirmek oldu. Ооба. Abz oldu, polunu tosup durup, komnat kılıp durup, şuatılık kılıp tasağım. Канча адам кургансыңар? Мен daha iki şehrim var olsalar çok az. 30 kere 4 bala oldu. Сиздин аты жөнүңүз ким? Ben Asılbek Tuğçiyev. Рахмат. Анан ошол ремонт бүтө эле экен, муну да жасайын дегенсиңер, Бул эмне болуш керек эле план боюнча? Bizler banyada. Баня. Banya çakka çok ünlüler var. Ичин дагы, сыртын дагы дубалын көтөрүп, üstүн жаап, bölmelerde koşup. Bölme koşup durup, ona adem koşup durup. Bunlar japkamızda var. 17-жылы алып 18-жылга чейин куруп, андан бери ушундай 2 жыл жашагандан кийин эми башкалар талашып атат мыйзамсыз, Дагы эмнени кылдыңыздар? Эми үйдү могу дубалдары мындай менен бүткөнбү? Мына аты эмне? Yok al. Tek bundaylı. Kirpiç менен кылгансыңарбы? Eski like bilmem oldu. Şu ilk konu. Marzaklar kirpiç benden. Ошо жаңы кургандарыңарды айтып атам, кошконуңар эмне менен? Жаң кыш мененби? Ne kışlar ben bittim de. İçinde kışlarınız narzak sıcağından bilinip durup da. Bittim çok narzak.
артында эшик бар. Аял жеш оған естіп болған жоқ. Сол. Рахмат сизге. Ооба. Бардығын. Качып бараткандарды дагы. Каяка кетип атасыз? Мен бир карап койбойсузбу, чоң жигит? Алтынай неме деп сүйлөп, элдерге түшүндүрүп коюңузчу. Жанагы үйдү саткан киши, например, да $10,000 жетпей атат десе, жүр банка барып алып берейин десе макул болот да. Булар банка барганда против болгон. Нет деп. Азыр деген кредит деген бар, ипотека деген бар. Мен ошондолорго менен барган жок. Изначально бу ойлору жаман болгон. Потому что алар деген уже бизге договор кылып алып үйдү. Анан кийин жиретет калышкан. Бекер ушундай бага сатып коюп турубуз. Моундай кылып алдым, мончого сатсак болот да деген ой кеткен алар. Неге биз кредитке чыксак барбайт? Неге биз ипотекага чыксак барбайт? Барбайт да буларчы. Такыр барбайт. Башка бааны айтып туруп алышкан. Тут же ясно любому дураку. Ошолордун баарынын фамилиясын айтсаңыз, Филиппова дагы. Эже Филиппова дагы. Ошол бир оруска дарсыны кылып берипти, ким анаты? Өзү Россияга качып кетип, Буларда жок фамилиялар. Валентина Филиппова, Гуляева. Гуляеванын аты ким? Татьяна Гуляева. Неме? Руслан деген. Ошол үчөө. Азыркы Руслан ба? Руслан фамилиясы ким? А? Жуленко Руслан дейт. Ооба. Макул. Айтмакчы ошол эме. Ошол 3 фамилия: Филиппова, Гуляева, Жуленко дейт да. Ооба, буга чейин ошол көп жанагындай багар көрөрү жоктордун үйлөрүн эптеп алдап, ушинтип сатып, ушундай иш кылган дешип атат. Эгерде ушул фамилиялардан жабыртаткандар болсо, мага байланышыңыздар. Тарталы аягын. Берки подружкасына фамилия кылып берет, ал болсо тетиги оруска деме дарсыны кылып коет. Ошондой да бул жер каша. Схема экен да бул өзүнчө. Бизден акча алган болсо, Россияда отуруп алып, телефон менен буларга тиктокто кылып үйрөтүп отурат. Бизден эле акча алып туруп, мне надо у меня же этот юристу надо платить, мне адвокату надо платить, мне вот сколько дайте деген күндөр бар болчу. Ошондо болорго ушу сотторго төлөп туруп, биз деле богубузду өзгө жерде да ошо төлөп атам мен бул катындычы. Надо тому платить, надо этому платить, у меня там разбирательство деп жүргөн. Соттордун фамилиясы эсиңизде? Жогорку соттун судьясы атычы? Жогорку сотто иштеген Мельникова деген судья, ушул баягы. Биз райондон утканбыз да. Райондон уткансыңар. Райондон утканбыз. Аламединский районбу? Аламединский район. Анан дальше уже Верховныйда уже булар жегенди жеп алып. Ошолордун сөзүн ойноп отуруп. Ооба, жогорку сотто Мельникова деген судья бар экен, достор. Биздин акчабызда возвратка турган кишилер бар болчу. Кана ошолор, ошо акчабыз да жок, өзү да жок. Сот канчасын кайтарып бер акчасын деп чечкен? Мейли кирери ичине кирип алалы. Башка нерсени жүктөй бер. Ичине кирип алалы. Сиздер берген акчанын кайра $3,000 эле кайтарып бергиле деген. Ал иш аткарыла элек. Негизгиси ушу силерди үйдөн чыгарып салыш керек. Голосовой запись деле турат бизде. Вы выселяетесь, мы вам деньги вернем деген сөзү бар. Что-то я не вижу деньги, эч ким алып келбей атат акчаны. Дарсыны алган киши не должен выкупать дегендери бар десең. Дарсыны алган киши должен выкупать, что ли? Ошолорду айттым. Так, мен бир сыйра кайталап кетейин, Рахат эженин сөзүн ушул. Филиппова, Гуляева, Жуленко деген үчөө, Балким мен деген уверенно ошондой деп айта албайм, бирок Балким жогорку соттогу ким эле? Жогорку соттогу Мельникова деген судьяга ишенип, мен өзүм ооруп катышкан жокмун. Ушундай иштерге барып атышат окшойт да. Неме, доверенность кылып бергем адвокатка, апам да катышкан да, ошон үчүн мен өзүм то зрением, то онкология менен оорудум, мен ошон жүрдүм. Өзүм катыша алган жокмун. Көп неме кылбайм, сразу ооруп жатып калам. Эми бул
Ошо дарсыны кылып берген эмеси келип чыккыла деп, ошол кече күнү телефондон айткан. Вы будете выселяться, я вам деньги верну деп. Что-то деньги теперь я не вижу. Ошол. Ишиңизди кыла берчи сиздер. Или тогда стойте сами. Жок, жанагы Жуленкага айтпайсыңарбы акчаны? Бери кана деп. Мына мы выселяемся кана деп. Жок, силерге кичине убакыт берсе болмок, чынбы? Бала чакасы бар, кичинекей балдары бар. Бербейт экен, болбойт экен. Бизде андай мыйзам жок экен Кыргызстанда. Эмизилүү грудной балдар менен болсо деле чыгарып коер экен кыштын күнүндө. Боло берет экен. Монтип ай сонун кылып, обойлорду сонун кылып, Мында кече күнү люстраларды чечип страшный кебет эси деп коебуз. аябай страшный болчу. Ушул эле 3 эле комната болчу. Башка жок болчу. Калган бүт өзүбүз кошконбуз. Башында сүйлөнгөн. Хорошо, салгыла, кургула, бүт кылгыла деп башында үйүнө барып биз тол үстүндө сүйлөшкөнбүз. Үйүң жаман экен, биз мында үйдө жашабайбыз. Бизге ушу торговый точка кылыш үчүн мо трассаны эле жабат деп айтканбыз. Эмне $48,000, $50,000 захотела. Мына жакшынакай обойлорду коюп, бийик кылып, көтөрүп койгон экен, тол эмеси дагы. Башында ошо 32ге сүйлөшкөнбүз да, анан баары жоктур даярдап сондук болгондон кийин 48ге чыгып алды. Эмнеге биз 48 беришибиз керек экен? Өзүбүз ремонт кылып, өзүбүз жасап туруп, эмнеге биз 48 беришибиз керек экен? 32 договор болгон. 17-жылы баа башка болчу да. Ончук кышында бала чакасы менен соокта. Достор, биздин саткын соттордун айынан ушинтип бир үй бүлө кыйналып атат да, кичинекей балдар мененчи. Анан кийин деген эми баягы урусу күч болсо ээсин дого жыгат деген макал бар. Кылыкты кылып коюп үйдү өздөрү алгандан кийин жок дегенде убакыт берген жок да. Болуптур эже, сиздин кичинекей балдарыңыз бар экен, 1 айбы, 2 айбы жаш чыкканга чейин деп мындай бир убакыт берсе, эми баягы жогорку соттон жеңилгенден кийин мейли эми деп булар ошол убакыт сураса, убакытты такыр эле неме кылбай, бербей, убакытты бербей, ушунчалык мерездик кылып, ушунчалык адамгерчиликсиз, ыймансыздыкка барып, эми мындай адамдарда каяктан ыйман болсун? Ушинтип балдарды февралдын 12-си күнү ушинтип эшикке чыгарып атат да. Анан момунда алып туруп, бул ушул бөлмөнүн ордунда эчтеке жок болчу экен. Сүрөттө турат. Ушул бөлмөнү чоң кылып атайын зал кылып салышкан. Мынау орус айтканда прихожканы салышкан. Бул жакта деген ванна туалет кылып салышкан. Бул чоң прихожканы дагы салышкан. Мына момундай кылып. Чоң атайын кухня кылып. Азыркы тамак анында кылып болот. Аны биз баса аткынат. Yok, kırmızı salon olsun. Вы здесь сосед? Вы где живете? 394. Вы соседей хорошо же знаете, да? Да. Вы зайдите, там очень громко. Шумно там, заходите. Да, заходите. Байке, сиз кошуна болгондон кийин баягы эжелер үйдү сатып алгандагы үйдүн кебетеси, андан кийинки ремонт жасалгандардын баарын көргөнсүздөр да, кошунасыздар да. Эшчап коёшпу? Тогда туда зайдем. Байке, үй кандай болчу сатып алганда? İçine görgeni yok mu? Sırtından geliyor. Сыртынан кичинекей беле, ушундай чоң беле. Анан ремонт жүрүп атканын көргөнсүз да? А вы же видели, какой дом был изначально? Олардан сурабай алтынай алганардын шайкалары эмне ала мен сүйлөшүп атасың? Жок, айтып атат. Айтып атат, кичинекей болчу деп. Дом же был маленький, да. А вот после ремонта он стал большим, повыше стал, да? Менде акты бар эми кошуналардын кварталы. Такой дом.
Кичинекей болчу ремонт жүргөндө айтып атат кошуналар. А что можете сказать по поводу дома? Какой был, какой стал? Что заметили, что видели? Не ничего, конечно, он перестроен. Перестроенный он был маленький, да, вот. Старый же был. Да? Говорите всю правду. Как Азы, Рахат эже, он же старый был дом. Всю правду говорите. 60-го года постройки. Ну какой он был, такой этот, и не присматривались, как соседи это. Нет, ну он же был маленький. Покажите фотографию. Вот же, он же был такой маленький. Вот он. Да, Вот такой. Да. Вот этого места не было. А тут сейчас большая комната, зал. Адрес қайсы, байка? Да? Вот он дом, 96? ее сына дом, вот соседний. Вот этот дом был маленький. вот, вон, да, вот. Шундай болчу, байки? Это вот с Алматинки смотришь ее. Вот контейнер стоял. Вот навес был, и тут навес был. Возле контейнера. Ага. А теперь пока как? толком. Не узнаете же, да, правильно дом? Испания Қандай боласың да? Мен бір шарға шығышым керек еді. Выселение Пантой болмайды. Бияқты қарап тұрмыз қандай болады. Қандай өтіп жатыр. Байке, сіз азыр тастықтап атасыз да, үйдің кебетесі мурда башкача болчу, эски болчу, кичинекей болчу депчи. Бияқта башқа, выселение боюнча. Ал боюнча башқа. Мен сиз менен сүйлөшкөн жокмун, мен Байке менен сүйлөшүп атам. Байке өзү тастыктады, үйдүн башка кебетеси өзгөргөнүн айтты. Айтты ғой. Айтты, анан эмне, сизге эмне? Мен жолтоо болуп атам ишиңизге. Не болду? Сот аткарчылар унчукпай келип аткарып кете бербейсиңер сот эмеңерди. Qo'yбайсың, өзүң эреме топпайсың. Бөрк ал десе башты жулган алдыңар го силер, Сот аткаруучу болсоңор аткара бербейсиңерби, жашнакай эле? Ваши деп обещать эттиби? Обещать этти да? Может, дали? Откуда знаешь? Или 5 дали, 5 потом при выселении дедим, я. Анненен анчалык эле бөрк ал десе башты жулгандай болуп атасыңар. Честныйсың ба, айтчы? Бірден алдым. Да что ты, сен алардан алдың. Пойдем, вот, что. Еще как алдың. Алған жоқпын деп тур жерді қаратпайсың ба? Жок, мынау Байкечи үй мындай болчу десе, жок деп атпайсыз. Сиз билесизби үйдүн кандай экенин билесизби? Сиз үйдүн кандай экенин билесизби? Башканы айтып атам. Выселение боюнча. Анда менин сөзүмдү токтотпоңуз сиз. Мен муну кет деген жокмун, кал деген жокмун. Мен өзүмдүн сөзүмө суроо берип, өзүм суроомо жооп алып атам мен. Сиз эмне токтотуп атасыз? Сиз эмне аралашып атасыз? Сиз кимсиз аралашкыдай? Кимсиз сиз аралашкыдай? Өзүңүздүн жумушуңузду кылып жүрө бериңиз. Мен журналистмин, көз карандысыз журналистмин. Қайсы? Не кайсы? Каяктын журналист? Шефиме чыгайын деп атасыңбы? Өзүңүз. Эмне сурап атасың? Эмне сурап атасың кайсы деп? Каяктын журналист? Көз карандысыз деген түшүнүп атасың, мен кыргызча сүйлөп атам. Аты жокпу. Көз карандысыз журналистмин мен. Аты жокпу. Эмненин аты болуш керек? Эмне аты болуш керек эле? Журналисттин аты барбы? Фамилиясы барбы? Эмне каяктыкын деп атасың сен? Атыңыз ким дебейсиңби? Мен ошо кайсы бир редакциядан деп атам да. Редакция эмес, көз карандысызмын деп атам мен. Мен эч кимге баш ийбейм. Же шефтерим издеп атасың, кимге чала калайын? Жок. Үстүнөн даттана калайын деп, сүйлөшө калайын деп атасың. Менин шефим эл билесиңби? Кыргыз эли, Кыргыз Республикасында жашаган жарандардын бардыгы менин шефим болот. Мен элге гана баш ийем. Мен деле ошондой. Сен өзүң бир конкретный адамга баш ийесиң да ошон үчүн. Анда баш ийсең сен мамлекеттик кызматкерсиң. Мамлекеттик кызматкерсиңби? Сен өзүң жумушуңду аткар, мага не лезь, хорошо? Мага аралашпа. Сен мага аралашкандыгың үчүн мен сага айтып атам, мен аралашпа деп атам. Мен бияктан сүйлөшүп атсам, эмне аралашып атасың? Жок, ал эмес мындай деп. Не болду? Байке түшүнбөй атат, ал Панитой байке. Ал түшүнбөй атат. Панитой ал сага Панитой, а мага интервью берген жаран. Мен ага өзүм бияктан. Панитой болсо сага Панитой. Обязанносттарын түшүндүрүп. Сага Панитой, мага жаран. Сен бүттү го. Иши сөз эмес, ал түшүнбөй атат. Мен ага өзүмдүн укуктарын, обязанносттарын түшүндүрүп Үйрөтүп атасың. Телебиойдеп атат. Сүйлөдү. Көрүнүп турат го что сен сатылдыңар. Сен албадың, сүйлөшүп бүткөнүңбү? Панитойсуң деп. Лично көрдүм, ты же его учишь. Не деп? Анты сүйлөбө, бул түшүнбөй атат, анты сүйлөбө деп. А эмне үчүн бул үчүн жооп берип атасыз? Бул жаран үчүн эмнеге жооп берип атасыз? Эмнени түшүндүрүп атасыз? Эмнени түшүндүрүп атасыз? Эмнени түшүндүрүп атасыз? Түшүндүрүп бүттүңүз го. Мен деген бул кишиден башкача өзүмдүн суроомду берип, жооп алган атам да. Мен өзүм бияктан личный сум установить этип атам. Бүттү го. Ал бүткөндөн кийин ага чейин унчукпай турдум го. Не болду? Сот аткаруучулар өзүңөрдүн жумушуңарды жаза кылачы. Бөрк ал десе башым жулганын келтирсиңер го, айланайын. Не провокация? Мен провокация кылган жокмун.
Ошо кошуналар келгенде мен кошуналар менен сүйлөшүп бүтүп паспортун жазып алгандан кийин сүйлөшүп атам мен. Ким провокация кылып атат? Көрүп атасың, каерде провокация болуп атат? Может, ты провоцируешь бизди? Талпаң менен келип алып десең. Бир жаңы айыл ушунча киши келди ел уялбастан. На сот аткаруучуларды көрүп алгыла. Буга чейин деген сот аткаруучуларды баягы чындык болгон жердечи сот аткаруучулар келип, мисалы үчүн деген байкуш бир компенсация ала турган болсо ошонусун төлөп бербейсиңер да силер. Эмне үчүн азыр жетип келдиңер? Мен биринчи жолу көрүп атам. Сотко аткаруучулар келип өзүнүн ишин бөрк десе башын жулап тургандай болуп келгендер мен биринчи жолу көрүп атам. Мына мен менен чогуу 100га жакын адам онлайн эфирде, түз эфирде көрүп атат да силердин баштарын жулганы келгениңердичи. Сот аткаруучулар качандан бери мыйзамга баш ийип калгансыңар? Качандан бери жакшынакай өзүңөрдүн ишиңерди аткарып калгансыңар? Кудайга тобо алдым. Кыргызстанда мыйзам бар окшойт. Кыргызстанда мыйзам бар окшойт. Анда бар чоңдор канте албайт, бизге ошонушет. Бизге окшогон элге ошонушет. Кыргызстанда мыйзам бар окшойт. Ошогон простой элге ушинтип келишет, типа жумушуну аткарышып атат. Россияда жүргөн немеге. А мында чоңураак, байраак киши болсун, келишпейт болчу булар. Ооба. 10 киши келгенде не дейсиң? 10 кишиден көп го. Эмне турасыңар? Карап турасыңарбы? Биздики кылып койбосуңар. Тура бергиле, канча көп турсаңар, биз да ишибиз ушунча тура берет, биз да тура беребиз. Мынакей, могу сот аткаруучулардын кебетлерин карап койгула. Кетпесиңер, биз көчөбүз да, чыгабыз. Жок, эмне мешать этип турасыңар да? Вы нам мешаете. Көчпөйбү булар, иш кылбайбы? Тияк биягын жыйнабай, эмне кирип алдыңар? Силер үйгө киргенге эмеңер жок, укугуңар жок. Сыртка чыккыла даган өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла. Тетиги маскачан отурган дарыгер экен. Дарыгер менен келип алыптыр. Милиция келиптир. Эмнеге милиция келди? Бuyakta деген талып болуп келип алышыптыр. Кузгундар. Тетиги кирип алып жазып атат, эмнени жазып атат? Тетиги кирип алып жазып атат, эмнени жазып атат? Жок, эмнени жазып атат? Мунусу бар, тигиниси бар деппи? Опис кылып атат. Опис кылганга силердин акыңар жок. Опис кылганга силердин акыңар жок. Муну бар, тиги бар деп. Рахат эже, кухонный гарнитур сиздики? Жок, ой, гарнитурду айтасыңар, эчтекеси жок болчу биздики да. Жок, мына жазып атпайбы кухонный гарнитур деп? Не жазып атасың? Ой, экен. Я, кана свидетель, что орус сатып алган. Орусту деген жок. Анда эмне жазып атасың? Не жазып атасың? Чыгарасыңар да азыр. Чыгарабыз. Ошону жазайын. Ошону описке түшүрүшпөйт. Ну, добровольно чыгарбасыңар, анда биз ошондой. Сен мешать этип атасың да, сен чыгып турсаң, добровольно чыгышат да, көчүп атпайбы? Байтан бери көчүп атпайбы? Машина келип кетип атат, жүктөп атат. Көрбөй атасың Да, да. машинаны, грузчиктердин баарын алып келип койсок, аларды мен билбейм. О, Жок алар бизге. сот аткаруучулар силер алып келиңерби машинаны? Ошондой дагы барбы, э? Ошондой кызмат дагы барбы? Ооба. О. Урматтуу достор, Кыргызстан жетишип калган турбайбы? Сот аткаруучулар көрсө, рахат. Сот аткаруучулар көрсө, машина алып келип көчкөнгө жардам берели дешет экенде. Ушундай кызматты көрдүңөр беле? Ушундай кызматты көрдүңөр беле? Мындай кызматты мен көрө элекмин. Булар деген машинаны алып келип жардам беришет экен көчкөнгө. Машина ичинен чыккан түшкөндө түшүрүлө бияка. Өзүнүн машина алып кетет. Сүлүстан эптиликен пайдаланып. Не болду? Ал эмнеге андай кылган атасың? Данияр. Түшүрбөйт. Түшүрөт. Эмнеге түшүрөт? Бул эженин боюму? Эженин боюму ал? Ал эженин боюму? Ошо эжеңердин айткан жагын алып барып беребиз. Алып бер, эмне заставлять этип атасыңар? Жок, өздөрү ташып деп атат, ама. 8ге чейин эмес, жаны, сиз койбоңуз аны. А не, саат канчага чейин? Сааты да жазылып турабы? Сааты дагы жазылып турабы? Давайте, загружайте всё. Не надо, нет. Басы. Это ее вещи. Не надо трогать ее вещи. Это ее вещи. Это ее вещи. Bir cumadan beri göç atağızdı, taşı göç olalım. Мынакей. Сот аткаруучулар даже машина алып келип көчүрүшүп коелу деп жардам беришип аткан турбайбы? Качандан бери мамлекет ушундай кызмат көрсөтүп калган? Ой, топ алдым, мен биринчи жолу көрүп атам. Башыман далай нерсе өткөн. Биринчи жолу көрүп атам.
Там выгружают, да, порты? Сейчас-то выгружают порты? Көчпөй эмес, көчүп атат анан кийин деген. Не өзүңөр заставить этип турсуңар, эсилер? Не болду, эртерээк, не болду, эртерээк не болду? Саатына төлөп берип койду эле. Тезирээк эме көчүтүп койгула деди эле. Мамлекетте ушундай кызмат барбы? Сот аткаруучулар машинаны алып келет, көчүрүшүп коет, жардам берет деген барбы ушундай кызмат? Ошондорго канча аласыңар силер? Мамлекет төлөсө, мамлекет төлөйт деп биз жардам беребиз элге деңиздер. Сиз мындайраак туруңуз, мени тоспой. Мен тартып атам. Ошондой кызмат барбы? Я. Машина алып келип жардам бере турган кызмат бар беле? Сон, что там? Что они? Где твои ребята? Что стоят они? Ну где твой грузчик? Давай начнем или что? А эмне көчүрүп атасыңар силер? Ай, сот аткаруучу деген келип туруп эле көчүрбөйт. Сот аткаруучу өзүнүн ишин аткарып коюп кетет, болду. Баарын эшикке чыгып эле машина Чыгарып берейин, эшикке чыгара берейин. условия, когда Давай, выполняются, плати деньги. Ушул айткан, акчаларды беребиз деп. Какие условия были? вы хотели как? Все вернуть в предыдущее Ну состояние. вот, мы даже больше возвращаем. Мы даже больше возвращаем. Ну, стены не ломают, комнаты не ломают. Вот дом, видишь? А сейчас Говорю, какой ну стал? вот И чё? видите, вот И чё? навесы, вот это, сделайте без Вместо проблем. навеса сейчас огромный зал стоит. Так, мне вот госпожа сказала, А, ты идите в суд, хочешь суд навес выиграл. вот такой, что был? Что такой навес Мне был? ничего, сделайте Ты вот хочешь так, вот как такой было. навес? Все, без проблем, иди гузавус. Тогда еще и стен тогда не будет. Стен же не было. Суд решил, поснимайте. 44 месяца вы здесь А жили. как будто бы суды у нас не продажные, Я да? не знаю, у кого продажные суды. А значит, у вас не 44 продажные. месяца человек жил в этом доме. Значит, Вопросы есть? значит суды ваши суды не продажные. Наши суды не Да. продажные. В моей практике очень много, почти это все ваши 100% суды продажные. Это ваша практика. Это ваши проблемы. Это ее проблема. Она взяла на себя обязанности. Она должна выполнить их. Но она же Перед хотела человеком, выкупить. Перед законом. Она же хотела выкупить Почему этот не дом. выкупила? 4 года А прошло. почему? 44 месяца А почему вы не ходили в банк? Не ходили. А я почему должен ходить в банк? Они же хотели вам деньги дать. Почему она должна ходить в банк? Вы пришли купить дом. Вы его должны... А почему вы копии документов не дали? Мы же должны были как-то ипотеку взять. Мы же должны были как-то Вы кредит взять. пришли покупать дом. Ну и Обещали что? выкупить Если у его нас в не течение хватило полугода. немножко, Это мы ваша же не можем проблема. с банка Это ваша взять. проблема. Нет, вы Нет, должны- они же хотели. Наша. Вы должны идти навстречу. У нас был такой договор. Вы должны Как были договор? идти навстречу. У нас Договор был, у нас- нотариусе составлен. У нас Надо было 10 тысяч составить долларов не нотариус. хватило. Вы должны были с нами идти в банк, чтобы эти деньги взять. Они же хотели, они же вам предлагали. Я вам ничего не должен. Сейчас И Валентина вам ничего не под должен. ипотеку просишь, они с документом идут с тобой в банк. Когда? А почему вы не пошли? Потому что вы не хотели деньги брать. Вот почему. Так, Валентина вам должна была что-то? Конечно. Что? Она вам предоставила дом. Вы в него въехали сразу. Валентина, Вы она- ей должны были. Потом Вы не такие люди были, каждое слово записывать. Валентина нам вначале показывают- сказала, а по если факту? вдруг за дом у вас какая-то... Мы это ей говорили вначале. Если вдруг за это время у нас полностью 100% сумма не выйдет, она говорила, дальше будем решать. Я вас выгонять не буду. Мы решили? будем решать. после этого А где она сама? Где она, Валентина, сама? Почему она Три сама не года участвует? жили. Где Валентина Не 3 сама? года. Филиппова, где? Не 3 года. 44 месяца здесь живете. Где Филиппова? Вопросы есть? Где Филиппова? Филиппова своими делами занимается. А почему она не здесь? А почему Это она же ее продала? дом был, это же она продала. Мой дом. Вашей фамилии здесь не Мой было дом. же. Как это ваш дом? Я Он стал, по-моему, недавно вашим домом, 2 года правильно? назад. А где она? Они у нее получали. Они у нее покупали. У Филипповой покупали они дом. Вы откуда взялись? С какого неба свалились? Конечно, Это Филиппова продавала им дом. не идете. Филиппова продавала дом. Когда у них договор был, составляли договор, они вас не видели. Да, Рахат? Мы его не видели, он потом... Он кто? Вы из селе, вы Он не знаете, кто? он. Филиппову вы мне говорили, Гуляеву вы говорили, а он кто? Мы не знаем, кто он. Слева свалился. Вот. Окей. Бирөө договор түзөт, бирөө акчаны алат.
бирөө болсо деген бул үй мага деген дарственный болуп келген деп туруп сотко берип, соттордун баарын сатып алып жеңип алат да. Эмне кирип атасыңар силер бирөөнүн үйүнө киргенге? Эмнеге акыңар бар, ой? Эмне кирип атат бул? А бул эмнеге кирип атат? Не надо, берет машина. Батпайт ал машинаға. Ничего себе, сот аткаруучу. Сот аткаруучу кантип көчкөнү? Сот аткаруучу кантип көчкөнү сиздин эмне ишиңиз бар? Көчөт да булар. Эмне иши? Жардам бербей эле койгула. Мамлекет качандан бери жардам берип койгон? Мен таң калып атам. Качандан бери мамлекет жеп алды да. Жүлөнкадан жеп алды. Мамлекет качандан бери жардам берип койгон? Көчүп коелу деп. Өзүбүздө жүктөй беребиз деп атат. Өздөрү көчөт кечке чейин. Эмне болду? Же 5 мүнөттүн ичинде 12ге чейин саат. Буга чейин көчүп атышпайбы? Мына көчкөн көрүп атасыңарбы? Андан бeri көчүп атабызбы? Тим эле вертолет алып келишет. Жок, ана сот аткаруучу, кана көрсөтүп коюңузчу, соттун саат канчада көчүп чыгып кетиш керек, көрсөтүңүзчү. Ошол барбы? Сиз келип алып туруп, машинаны алып келип могу жерден жүктөп ташып жардам бергенге караганда кана саат? Сааты көрүп Жүлөнкадан турабы? ала албай калат андай кылбаса. Убактысы сааты турабы? Көрсөтүп коюңуз анда. Канчага назначенный көрүнүп турат. Кана покажите тогда. Вот здесь 300 человек смотрят в прямом эфире меня. Давайте. Межеде барды, межеге берген. Сааты 12ге чейин. Сааты да бар. Ана бүгүн түнкү 12ге чейин экен. Ал көрүнгөн, көргөзгөн жок ал жерде. 12 жерге 12ге чейин деген жер жок. Ну и что? А он эти число битолет-то еще. Он Ооба. число битолет-то. Ал не обязательно 12 Да что ты говоришь, не чейин. обязательно. А мне 12 күн эртең менен ачкычты бериш керекпи? Имею право. Түшүрдүңөрбү эме? Ооба, чүрүштү. 12 күнү эмне эртең менен келсеңер ачкычты даяр берип коюш керек беле? О, Ал кайерде жазылып турат? законда. Каерде көрсөтпөйсүзбү мага? Сизге керек болсо карып табыңыз бар. Мен не Жок, мен сизден сурап атам, мамлекеттик кызматкер катары, сот аткаруучу катары. Сизге Иш боюнча мен эч ким эмесмин. А сиз Конституция боюнча бийликтин элге отчет бергенге милдеттүүсүз. Журналисттин суроосуна бергенге милдеттүүсүз. Любой журналист, мамлекеттик. Удостоверениеңизди көргөзүңүзчү кана. Мен элдик журналистмин, мен көз карандысыз журналистмин. Не болду? Ошоңузданда. Барбы? Алтынай Арыстанбекова көз карандысыз журналист. Жакшы болуп Сиз илбесеңиз эл билет, эл тааныйт. Жакшы болуп. Не жакшы болуптур? Көрсөтпөйсүзбү мыйзамды, ошол жерде мыйзамда жазылып турган көрсөтпөйсүзбү? Законда бүт жазылып турат. А эмне үчүн мен өзүм таап издешим керек? Сиз азыр Мен көрсөт. сизге Мен сизге азыр суроо берип атам, ошого жооп берип көрсөтүп коюңуз. Көргөзүшүм керек. Ошону Сизге мен көрсөтпөйсүзбү? сизге Мамлекеттин атынан сүйлөп атасызбы? Мамлекеттеги мыйзамды көрсөтүп коюңуз анда сиз. Сизге көргөзбөйм мен. Эмне А көргөзөм? эмнеге көргөзбөйсүз? Мен сизден сурап атам, журналист. Журналист болсоңуз, журналистке эмне кылайын менен? Мына журналисттерди да илбейт экен да. Мына булар журналисттерди да илбейт экен да. Мына булар деген каалагандай бийлик кылып көнүп калышкан, мыйзамды тебелеп көнүп калышкан, жарандардын укугун тебелеп көнүп калышкан. Мынакей, азыр мен мыйзамды көрсөт, ошол мыйзамды десем, ошону көрсөтпөй атат. Сен кимсиң деп. Мен жетекчиме барып арызданат экен да. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге арызданат ушул сот аткаруучу. Мына беттерин таанып алгыла. Момундай бала, ушулар келип өзүнүн иштеп аткан мыйзамдарын билбейт, өзүнүн функционалдык милдеттерин билбейт. Анан кийин деген ошону көрсөтүп койчу мага мыйзамды. Болуптур деп мен сурасам, монтип жооп бербей атат. Жооп бергенин көрүп атасыңар. Бул деген сен кимсиң? Бар жоголчу деген сөзгө барабар да. Эгерде элдин таламын талашкан, жөнөкөй элдин таламын талашкан журналистке ушундай мамиле болсо, анда булар элди уруп ойнойт. Бул деген илгеритен эле белгилүү. Мына 30 жылдан бери келген чирген системанын жыйынтыгы ушул. Мына булар бөрк десе башты жулуп кетчүдөй болуп турушат. Неге үйгө киресиңер? Бул жакта деген булар бир нерсеси жоголсо, силер жооп бересиңер. Мына кичинекей момундай капкара болгон гүл жоголсо, силер жооп бересиңер. Неге үйгө кирип алдыңар? Булар көчүп атат. Көчкөнгө мешать этпегиле. 12 күнү түнкү саат 12ге чейин көчүп кетебиз деп бир жумадан бери көчүп атышат. Силер мешать этип турасыңар да? Не турасыңар? Ала келди, портер туруп турсун. Же болбосо портерден кошуп түшүрүптү, портер. Өзүнүн машинасы бар, көчкөн балдар бар, көчүп атышат. Не турасыңар силер? Ошону портерден түшүрүп, булар Сүйлөбөйсүңөрбү? Бизге иштеген грузчиктердин оокатын, нанын тартып алат да өздөрүнүн машинасы менен. Тигилер суда заработать пришли грузчики. Алар бүт көчүрүп акчасын алат ал балдар бизден. Булардын машинасы кереги жок бизге. Ооба, сиздин машинаңыз бар, бир жумадан бери көчүп атпайсыңарбы? 2 машина иштеп атат. Мону карап тургула, бир нерсени көтөрүп кетишпесин. Себеби дегенде эмнеге киришти булар? Неге киришти? Неге турат? Мына эшиктин алдында эле тура бер. Булар буюмдарын алып чыгып кетет. Жакта көрпө төшөгү бар. Мебелдери бар. Үй тиришине керектүү буюмдары бар. Не турасыңар? Грузчиктериңер көрүп атасыңарбы? Иштеген жок, жөн эле турушат. Бул грузчик эмес, булар машина күтүп атат.
Машина бир алып кетпеди. Дарбазаңызды чече макулдап атсак чечпей атасыз ушуну. Булардын көчүп атканын силер башкарбагыла. Силер эч ким эмессиңер. Булар өздөрү көчүп атат. Мына кирип алып өздөрү сот аткаруучулар келип алып өздөрү мынтип жолтоо болуп атат. Көчкөнгө өздөрү мынтип жолтоо болуп атат. Биякта момундай толтурайын. Эл келип алган. Булар кимдер? Булар кимдер? Белгисиз кимдер экени. Колду чөнтөккө салып алып турушат. Hadi şöyle başlayalım. Şakir tegeli o yüzden boşuna tekrar alalım. Korktur gelin. Abi ayakta tutuyor. Şunu almasam porter. Uyumda. Benim porterim uyda bayağı ketken жүктү түшүрө албай ошакта турат азыр. Неге артта турат? Муналарды биз ошо кийинкиге жүктөйбүз деп алып калдыкпы, аякта түшүргөн киши жок эди. Жөн турсаңар, аралашпай турсаңар, улам түшүрүп, келип, атыптан жүгөтөсөн болот. Булар атайын өздөрү провокация кылып атат да, аралашып, жолтоо болуп, машинасын тыга калып, үйгө тосуп атса да кире калып. İşte atkан фонд создават этишпейт. Ооба, калп эле иштеп аткан адам болуп. Мынтип иштебеш керек булар, жөн эле келип, тиги эме кагазын жазып кетиш керек болчу, анан кийин деген келип алып, өзүнүн машинасын алып келе калып. Ташыгыч жигиттерди алып келе калып, мен таптакыр түшүнгөн жокмун. Мамлекетте ушундай кызмат барбы? Мамлекетте ушундай кызмат барбы, урматтуу туугандар? Сот аткаруучулары эме жүк жүктөгөн машинаны алып келип, жүк жүктөй турган жигиттерди, балдарды алып келип, биз көчүрүшүп коелу дейт. Качандан бери, эгерде сиздин башыңыздан ушундай окуя өткөн болсо, анда сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди жазып коюңуз. Себеби дегенде көрсө сот аткаруучуларда баардык кызматтардын комплекси бар экен. Өздөрү келет, ташыйт, жеткирип берет, жардам берет экен. 12-ге чейин көчөбүз десе, турат жолтоо болуп, тоскоол болуп, машинасын киргизет, кайра чыгарат. Ушинтип, мына сот аткаруучулар. Кайсы райондун сот аткаруучулары экен сурайынчы? Эже булар кайсы райондун сот аткаруучулары? Аламедин райондук сотунун сот аткаруучулары, Мен анда тиякта ызычуу болчаңды мен түз эфирдеги суроолорго жооп бере берейинчи. Молодчик Алтыша дейт, Алтынэже рахмат. Ужас, что творится, дейт Анара Таналиева. Вот такой ужас творится. У нас творится такой беспредел. В нашем родном Кыргызстане творится вот такой беспредел. Асель Мамедказиева, они делают свою работу, они обязаны выполнять решение суда. Какое решение суда? А как они должны выполнять? Они привезли машину, хотят помочь, мешают специально, провоцируют, зашли в дом, а тут у них вещи везде. Это как они выполняют свою работу? Пришли, пусть ждут на улице, во дворе, и пусть пишут, акты составляют. А они что делают? Они мешают им переезжать. Между прочим, Асель Мамедказиева, вы не умничайте здесь. Жамиля Низамова, аларыңызды алдыңызда ошончо чуулдап жатасыз, эжеке дейт. Жамиля Низамова, сиздин башыңызга иш түшпөсүн. Ошондо өзүңүз жалдырап келесиз. Башыңызга иш түшпөсүн, Кудайым башыңызга иш түшүрбөсүн. Мага жалдырап келбеңиз. Мен ошону Кудайымдан тилейм. Ушул кыздын мага иши түшпөсүн депчи. Бул үйдү аялым мен договор түзүп алыптыр, жарым акчасын берип, калганын кредитке банктан алып берем деп, эми күйөөсү келип талашып жатыптыр. Күйөөсү эмес, Валентина Филиппова деген менен келишим түзүлөт. Кандайдыр бир сумманы берет, келишим боюнча. Андан кийин Гуляева деген пайда болот. Андан кийин мына Жуленка келип, бул менин үйүм, мага неме дейт. Мага неме кылып берет дейт. Үйдү белекке берген дейт. Анан соттор канча баягы биз акча бергенбиз деп неме кылып атса дагы, биз акча бергенбиз деп дагы сотто далилдеп атса да, сот аны көңүл бурбаптыр. Арманны көпөсүнүн ушундай кылса
мен атмак туура айтып атасыз. Талай Рыспаев көпөсүнүн үйүн мындай кылышпайт да, буларчы. Жөнөкөй, простой адамдардын үйүн ушундай кылышат да. Ошол сот аткаруучулар келип, эшин алдын көрдүңөрбү, анан 30-40 адам жүрөт. Туура, Азиз Эркенбаев сот иштегендер кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн Бөркал десе башын жууп кеткен атат. Самат Асанбеков бул жерде ушул жанагындай черный риэлтор деген бир неме болуп кетти эле го. Россияда аябай көп, бизде дагы бар экен ошондойлор, ушуна бирөө бирине үйдү бере калып, документально өткөрө калып, эптеп-септеп, анан меники болчу, анан тигиндей болчу деп үйдү сатып алып, канча $1000 берип, анан 2 жылдын ичинде берем деп договор түзүп, ошол убакыттын ичинде бере албай калдым, неме кылалы, банкка барып ипотека кылып акча алып берейин десе барбай коюптур. Анан эми мынтип үйдү өзгөртүп, жасап, жакшынакай кылып, тургузуп, дубалдарын бийик кылып, фундаментин бийиктеп, ичин жасап, өздөрүнө ылайыкташып, комнаталарды кошуп, эметип алгандан кийин кайра келип үйдү тартып алды. Акча алышкан туура. Ишиңизге ийгилик дейт, рахмат. Мен да көчөт эле, мага жөнөтүңүз, булар саат, түнкү саат 12 иштеп калгандан кийин иштин бүткөнү азаматсыз дейт. Сомахан канча алдыңыз дейт. Ар бир эмгек бааланыш керек. Биринчиден, экинчиден акча маселеси бул эң акыркы кезекте. Эң биринчи ушул чындык жеңиш керек. Анан кийин сиз бекер иштейсизби? Эмне үчүн мен бекер иштешим керек? Силерге деген бекер кул малай барбы? Ошон үчүн деген Усома Хамиджан аба сиздин ишиңиз түшпөсүн. Ушуга курдуматка калбаңыз, кыйналбаңыз. Соттон, милициядан, прокуратурадан укуңуз тебеленбесин, ошону Кудайдан тилеңиз. Законду аткарып жаткандамын. Законду дагы мыйзамсыз одоно катталар менен аткарып жатпайбы? Мен ал сот аткаруучулар келип, ошол болгондой жазып эле отуруш керек да, ошо понятойлорду чакырып отуруш керек да. А булар деген машинаны алып келип, жүк турган адамдарды, балдарды алып келип, анан үйдүн ичине кирип алып, опис кылып атпайбы? Тиги кухонный гарнитур, анан эмне деп сот аткаруучулар өзүнүн жумушун аткарыш керек да. Эмне үчүн деген кирип алып, тиги булар көчүрүп кетип аткан мебелди. Үйдү деген жыпчылаңач алганбыз деп атпайбы? Үйдү жыпчылаңач алганбыз деп атса, үйүнө кирип алып кухонный гарнитур бар экен да, ошону опис кылып отурат, санаап. Сот аткаруучулар да мыйзамды бузуп атат. Ошон үчүн мен сурап атам. Сотторго илишенбейт, туура. Сот аткаруучулар акча алды. Акча алганы көрүнүп турат. Бөркал десе башын жуулганы келиптир, башын кесип кеткени келиптир. Аны көрүнүп эле турбайбы? Анан көрүп туруп, ушул баягы эч бир соттон жабыркабаган, милициядан, прокуратурадан кордук көрбөгөн адамдар үйүндө ушул апа-пакай болуп эле отуруп алып, анан мага жазып атканын карап кой. Канча алдың, сен дагы алдың да. Анан эмне сурап атасың? Мен сурайм. Булар мага арыздан телефон чалды. Алтынай, бизде ушундай болуп атат. Буга чейин деген соттордун мыйзамсыздык биздин келтирген далилдерибизди укпай ушунчалыкка келдик. Эми мына аткаруучулардын кылып атканын карап кой деп чакырды. Мен келдим. Мен көрсөтүшүм керек. Анын үстүнө деген сот аткаруучулар качандан бери соттун чечимин так өз убагында саат мүнөт менен аткарып калып эле. Ошондой болду беле? Мен биринчи жолу көрүп атам. Мен таң калып атам. Ким соттон жеңип алган болсо, өзүнүн пайдасына сот чечкен болсо, ошол чечим өз убагында аткарылдыбы? Жазгылачы ошону. Мен азыр таң калып атам. Сот аткаруучуларын прям өз убагында келип, кетиретип, мына болду эле болду деп шаштырып жардам бергенде мен таң калып атам. Өзүнүн ээси Россияда качып жүрөт. Өзүнүн ээси Россияда качып жүрөт. Улуту орус, ээси качып жүрөт.
Аскар Бекболин, сотторго айтып коюңузчу, мен Север Электрада 33 миллион жеген коммерческий директор Жаңыбаев тилеп алды, кабашсын. Мен 33 миллион жеген документтерин көтөрүп жүрөм. Бир дагы сот карабай койду. Карганын өзүн чукпайт. Ошондуктан ачык айтышыбыз керек. Сулайман Осмонов сиздин башыңызга түшпөсүн. Мыйзамдын чегинде сатып алган 4 баланын энеси жалгыз бой эненин суранчы менен барып тарттым. Мыйзамды сатып алган экен. Бирок деген мамлекеттик резерв фондуна резерв фонду бул бизге караштуу болчу бир канча жыл мурун деп азыр сот коюп коюптур. Мыйзамды сатып алсаң дагы госреестрге барып үйдө арестте эмес, залогдо эмес деп туруп текшертип алсаң дагы кийин бирөө келип алып туруп ээлик кылат да үйүңөчү. Кыргызстанда мыйзам иштебейт. Болгону жыйынтыгы ушул. Үйдө оңдогондон мурун карызды кутулуп аптыр да дейт. Карыздан кутулуп акчаларды берген эмесин деп таанып атпайбы? Кеп ушунда болуп атат. Ай, түшүнбөгөндөр. Кичинекей балдары бар экен да. Айка Акылбекова, чоң рахмат. Мошенниктер экен, Валентинаны сотко бериш керек. Туура, мошенниктер болуп атпайбы? Булар деген жана чорный риэлтор болуп, булар уюшулган кылмыштуулук болуп атпайбы? Бул жерде көрүнүп эле турат да. А соттор биздики сатылма болуп атат. Канча далилди келтирсе дагы ушундай чечим чыгып кетти да. Лола Исламова, как можно с вами связаться, дейт. Запишите мой номер телефона 0707 877 899. Бурулчак Култашева, алтына ишиңе келик, рахмат эже. Куба Бутаканов, саламатсыз ба, алтына ишиңизге келип коштосун, чоң рахмат. Элиза Садабаева, ошону айтсаңыз дейт. Назира Мокеева, эч качан сот туура иштеген эмес. Сот туура иштеген эмес, акыйкат чечимди чыгарган эмес, адилеттүү чечимди чыгарган эмес. Чечимди утуп алган адам сөзсүз канча бир акчасын берип туруп анан кийин соттон жеңет. Аны билебиз го биз. Ак дегде түшүш үчүн дагы толтура тыйыныңарды берип жүрөсүңөр го, же жалганбы? Соттор сатылган. Азамат Кенов, алгай эже дейт, рахмат. Куба Бутакан, мен да соттошуп аттым эле, алтын эже сотто адилеттүүлүк жок болуп атат. Сотто адилеттүүлүк жок. 30 жылда чечип бүткөн экен. А эл дагы деле ишенип атат да эми. Жанарбек Бакаев, ишибизге келип эже көрө албай түшүнтүп чыккан кишилерди да дейт. Мен ачык айтам, чындыкты айтам. Ошондо көрө албай өлүп баратышпайбы? Канча акча аласың, сен да акча алдың деп. Акча тиги киши өлтүргүчтү дагы адвокат акча алып туруп жактайт го. Эмне үчүн мен бекер иштешим керек? Мен эмне миллионердин кызымынбы? Же атам депутат деп уктуңарбы? Же апам миллиардер деп уктуңарбы? Ничего себе. Силер иштегилечи. Мага окшоп ошол элдин көйгөйүн тиги коомго, бийликке жеткирип иштей аласыңарбы? Убактыңарды бөлүп, нервиңерди коротуп иштей аласыңарбы? Иштегиле силер дагы. Ачык айта аласыңарбы? Иштегиле. Анан отуруп отуруп деген канча акча алдың да деп мени сынабай. Элге жардам бер биринчи, анан бирөөнүн акчасын сана. Динара Садиева, сен кимсиң? Кайсы асмандан түштүң? Уят деле жок, акча үчүн өнөлүмдө мактап жабасың. Сен ишин түшүп калбасын мага, Динара Садиева. Акча алганымды көрдүңбү? Далилдеп берчи анда. Отуруп алып жазганын карап кой. Махабат Акбарал кызы, туура айтып атасыз, ушунча мемлекетти ала кетти, эч кимдин башына салбасын мафия. Мафия. Салтанат Усубакынова, алтынай жакшы жүрөсүз, чындык үчүн чыккат айтып жатасыз, рахмат дейт. Рахмат эже, ушул элге жетсин деп айтып атам. Отопительный сезондо үйдөн чыгарганга эч кимдин укугу жок. Марттын 15-күнүнөн кийин только чыгарыш керек болчу. Ал ошондой мыйзам бар болсо, ага да эч ким баш ийбейт. Замир. Ага да эч ким баш ийбейт. Бизде мыйзам иштебейт да. Камбар Омуркулов, негатив жазгандар эмне көрө албай жатасыңарбы? Алтына кыйналгандар чакыргандан барып элге жардам берип чагылдырып жатат, колдошубуз керек, алтын айым колдой өтүшүңө келет дейт. Чоң рахмат Камбар Омуркулов. Ушу көрө албастыктыр. Көрө албастык. Анан деңгээли төмөн, мүмкүн мындай нерселерди элге жардам бергенди түшүнбөгөн, деңгээли төмөн түшүнүгү жок адамдар да элге жардам бербейт.
өзү жардам берет, эмгеги көрө албайт. Эне Омурзакка ишиңе келик. Михаил Маматович алтын азаматсың, чындыкты чыркырата бер, аман бол, чоң рахмат. Элиза Садабай качан эле сот эле таза иштечүлөр. Ошону айтып атам мен, качан сот таза иштечү, качан сот акта каран кара дечилер. Аскар Бекполев алтын эже бизде мыйзам иштейт, Арзыбек Нурканов садырдын башын айлантып, мурунку жашоо садыр болбой калды. Мыйзам иштебейт. Буркановдун азыр Атамбаевдин шопуру Имияновдун ордуна барып, тагын ээлеп, түштүктүн ханы болуп калганын далилин биз көрүп атабыз. Ошондуктан Кыргызстан баягы эле боюнча эч нерсе өзгөргөн жок. Эч качан басынбаган сиз кыйынсың дейт. Кудайга шүгүр, Кудайыма шүгүр. Сабира Котоева авиабилет арзандады, ушуну айтчы дейт. Авиабилет арзандады, арзандабадыбы билбейм. Менин авиакассам жок, авиа бизнесим жок. Мен деген Манас аэропортунун директору эмесмин. Бирок Бакыт Сыдыков аэропорттун директору кызматтан кетти. Ордуна деген башка адам барды. Мамлекет ошол билеттерди арзандатыш үчүн иштеш керек. Буюрса Кудайым кааласа, мен өз милдетимди так аткардым, ачыктадым, ачык көрсөттүм. Ошол основание деген 10 миң, 20 миң сомду ортодогу авиакассалар Манас аэропорту менен биргеликте, жетекчилиги менен биргеликте ортодо ойлоп таап элдин канын сорап атканын далилдедим. Анткени айттым, авиакассада иштеген бир кыз мага айтты, эже бизге тоскоол болбоңуз. Себеби дегенде 2020 жылдын мартынан баштап күзгө чейин, 2021 жылга чейин биз тиги самолеттер учпай үйдө отурдук, ачык отурдук. Ошонун компенсациясын кылып атабыз. Ошонун компенсациясын элден сурап атабыз деп мага ачыгын айтты. Кел ошону сүйлөп бербейсиңби дедим, ачык айтпайсыңбы дедим. Десем ачык айта албайм деди. Ачык айта албайт экен, коркот экен себеби деген ал элдин канын соруп жеп аткандардын арасында болуп атпайбы, ошон үчүн эч ким эч нерсе айта албайт. Мен көз карандысыз журналист катары авиабилеттердин кымбаттаганы, основание деген калп менен шылтоону ойлоп тапкандарын түз эфирде далилдедим. Эже эркек экенсиз, биздин эркек сымал юбка кийген мырзалардан анча-мынча бир тойло үйдө экенсиз. Наргиза Абакирова, чоң рахмат. Ошол сот аткаруучулар эркек болуп келип алып, эки аялды чыркыратып атпайбы кышындачы. Ошолор деле сүйлөшүп берсе болмок да, адамгерчилик кылса болмок да. Бир ай убакыт бер, күн жылысын, булар көчүп алсын десе болмок да, андай кылган жок. Санжербек Шаменов номеріңізді айтып қойыңызшы дейді. 707-877-800. Жоқ, алмайыншы. Эже өзіңіз бір 5-6 төшек, бір вещевой контейнер, продуктовый контейнер болса, мейлі көчіп кетеміз. Вы же видели, у нас сколько товара здесь. Біз за 2 недели не успеваем көчіп. Қанша деген товар бар. Ошону айтып атамда, мен тиги ал түз эфирде айтып атамда, баягы неме кылса болмок да. Адамгерчилик кылып, баягы убакыт берели көчүп алгыла десе болмок да. Анан кийин эми көчүп атсаңар дагы тоскоолдук кылып анда мен таң калып атам да. Сот аткаруучулар бизде товар көп да, трасса бүт товар, хоро бүт товар. Ошончо товарды, тем более она у нас вся собранная. Бир эле беседканы разборка кылышты ойлосоңуз. Ооба. Эми 12 чейин убакыт бериш керек болчу. Ансыз деле бир жумадан бери көчүп атасыңар. Усталар 15 бала иштеп атат, 4 машина иштеп атат. Бир жумадан бери анын бизге кийимдери чогултуп эле, бул андан привыкли жалады. Эки төшөк менен эле эшикке куп чыгып жоголду деп калганын жаап кой. Ооба, туура айтасыз. Эми сот аткаруучулардын тиги орыстың сөзі болса, до 5 вечера давайте быстрее, мы должны домой пойти покушать и спать. Ты отпай вазыр. Сөттім аңя сөздерменен. Давайте быстрее, мы должны до 5 часов пойти домой покушать и спать. Ты отатас, ты орысчы. Ушундайлардын заманы болуп калды азырчы. Только ушундайлардын гана заманы болуп калды. Акмактардын заманы болуп калды. Не болду? Көчүп атасыңарбы? Ишиңизге ийгилик, көп адамга жардам бересиз. Алтынай акмактар сүйлөй берсин, себеби алар акмактар сизге чоң рахмат, саламат Туров дейт. Рахмат, чоң рахмат. Айбек Жайчиев, алсаң дагы жарашат дейт. Куру аякка бата жүрбөйт деген кыргызда макал бар. Биринчиден, ар бир эмгек бааланыш керек. Экинчиден, үчүнчүдөн, мынанча деп айткандан Кудайым өзү сактасын. Үй түрө берет, кербет жүрө берет, көңүл бурбаңыз, ишиңизге ийгилик. Нуржан Арыкулова, чоң рахмат. Аида Акбаралиева, саламатсызбы Алтынай эже?
өзүңүзгө өчүштүрүп албаңыз. Алыкулова Марипа Мукаметова эжеге кайрылсын. Ал эже сизге окшош карапайым элдин талабын талашкан айым. Карапайым элдин үйүн банктар алып койгондорго көп жардам берди. Экөөңөрдү Кудайым колдосун. Аида Акбаралиева эже, ол Марипа жөнүндө мен адамдардан уктум, акча алдаганын уктум. Мен ага кайрылгы деп айта албайм, себеби дегенде ал киши да алдап кетиши мүмкүн. Огондо дагы жылаң долларлап алат экен. Мага деген ошол долларларды берип коюп, иши чечилбей, ыйлап келип жардам бер дегендер болду. Менде деген далилдер бар. Ошондуктан Алыкулова Марипа Мукаметовна дегенге кайрылгыла деп мен айта албайм. Мен кайрылгыла деп айтып алып, силер алданып, акчаңарды алдыртып, ишиңер бүтпөй калса, мени айтасыңар, сен айткансың деп. Ошондуктан мен ал кишиге ишенбейм. Тескерисинче алдын алып, ал кишиге барбай эле койгула деп кеңеш берет элем. Себеби дегенде андан алдангандар мага келип атпайбы. Сот аткаруучулардын үстүнөн прокуратурага жазыш керек. Сот аткаруучулар кызматты кыйнаттык менен колдонуп жатат. Туптура айтат. Сот аткаруучулар кызматын кыйнаттык менен пайдаланып, билген нормасын окуп атат. Көрүп жакшы көрөм алтын кыз дейт. Рахмат. Баткендеги Өзбекстанга кеткен газдар эмне болду? Жыйынтык чыктыбы? Ал боюнча деген жанагы мага арызданып, көрсөтөбүз, айтып беребиз дегендер өздөрү сатылып кетишти. Мен айттым, жалгыз мен чырылдаганым бир тыйын да, эгерде силер жардам бербесиңер дедим. Алар жардам бербей, тескерисинче ошол неме аэропортко сатылып кетишти. Жер алдыбы, акча алдыбы, анысын мен билбейм. Сөздөрүнөн танып, кайра мага жардам бербей ушундай кылып кошту. Көпөстүн короосуна жолой албайт соттор да, сот аткаруучулар да акмактар, ошолордун бир туугандары да ушундай колго туш болушсун башка. Айла жок, Алтынай сизге рахмат, ыраазычылык. Чоң рахмат Шейшенбек Садыбакасов. Алтынайга рахмат, эл үчүн чуркап жүрөт, өмүрүң узун болсун дейсиз. Калайм Жапарбек Жакыбалиев сизге чоң рахмат. Айка Ажибекова, в смысле таанып айтасың, мен сени түшүнгөн жокмун. Мени таанышың керекпи деп мурун көрдү белең, таанып белең, мен түшүнгөн жокмун сурооңо. Мен көз карандысыз журналист Алтынай Арстанбековамын. Соттор эч качан таза иштебейт. Өлүп кеткиле соттор сизге ден соолук, узун өмүр, эже бузукларды укпаңыз. Улан Усупов, чоң рахмат. Чоң рахмат. Алтынай алга жөнөкөй элге жардам бери бер. Кудай сени колдойт. Чоң рахмат. Кудайым буйрса, колдосун, Кудайым колдосун, батаңыз тийсин. Алтынай эже сизди эл колдойт. Сиз только карапайым элдин үнүн угасыз. Өмүрүңүз узун болсун. Жаман сөз айткандар, коррупционерлер, аларга көңүл бурбаңыз. Макул. Аскар Бекболиев, чоң рахмат. Ошол кайсы журналист элди аралап, жөнөкөй колунда жок элдин проблемасын угуп, коомго жеткирип, коомдо чоң талкуу болсо ошону бийлик карап, маселенин кандайдыр бир чечилишине салымын кошуп атат. Кайсы журналист ошентип атат? Билсеңер жазгыла. Номериңизди аяныкпай калдым, тиги жеги келип сүйлөп жиберди, угулбай калды. 0707 877 899. Ошол акча берип жатканда кадимкидей ишенип жарына кол койдурса, жарына кол койдурбаптыр да. Ошондуктан тигилер деген алган эмеспиз, берген эмессиң деп жеңип кетип атпайбы? Мындай ыйман жок, адамгерчилик жок, абийир иштебейт. Телефон чалып, мне срочно там 60 тысяч нужно, мне срочно 48 тысяч нужно, да телефонун айтчы да. Анан к вам этот придет, тот придет деп. Алчы эле берет эле, алып кетет эле, вот 2-3 жол ушундай. Ошо андайларга ишенбей ушу расписка жаздырып коюш керек эле да, тилкат. Алтынай эже, сиздин эмгегиңизди элим билсе экен, эмне деген жашоо болуп баратат, сизге рахмат, элдин көйгөйүндө жүрөсүз. Ушул эмгекти билиш керек да, анан кийин деген акча алдың да деп, эмне үчүн мен деген эртең менен кечке бала чакамды үйгө ачка калтырып кой, ооруган апамды ачка калтырып койт мен деген бекер жүрүшүң керек. Сен бекер барасыңбы? Мага тиги акча алдың да деп жазгандар. Сен бекер барасыңбы? Бир жака барасыңбы? Менин майым бар, абетим бар. Жок дегенде ошону берсе бара берем мен. Жардам бериш керексиз эң биринчи кезекте. Андан кийин кызмат акы, сыйакы маселеси, анан кийин.
Сен биринчи ошентип жардам берип алчы деди. Анан кийин Назира Жайылмышева, сизге чоң рахмат. Ушул эмгек бааланыш керек деп мени колдогонуңуз үчүн чоң рахмат. İşimizге ийгилик, карапайым эле жардам берип жүрө бериңиз. Эркек аял экенсиң, сизде аял заты көп болсун. Гүлзина Темирова, рахмат Гүлзина. Бул кайсы жерде болуп жатат? Аламедин базарындагы Алмата көчөсүнүн улдыдагы чек шакан. Салматсызбек, рахмат, ишиңизге ийгилик, Олжобай Калмырзаев. Токтожан Турдубаев, өзүбүздө эл жаман дейт. Жаман эл болбойт, жаман адам болот. Кыргыз эли касиеттүү, жакшы. Арасында кичиктер бар да. Неме деген бар го. Машинаңар келди. Кой аксагы менен миң дейт. 6 миллиондун арасында түшүнүгү төмөн, деңгээли төмөн, сабатсыз, көрө албаган, эгоист адамдар толтурат да. Кайдыгер, ичимде жардам бербеген. Ошондой да. Аэропортко качан барасыңар? Эмнеге барам мен? Иликтеп койдум. Барбайм. Муктар Калиев, Азаматсың алтына чоң рахмат. Айнара Бостомоева, билет арзандайт, буйрса деп туралы. Гүлжамал Азиева, чындыкты тама сүйлөгөн эркек кызсыз, азаматсыз, чындык жок. Гүлжамал, рахмат. Билет качан арзандар? Мен билбейм. Мен авиабилет бизнесим жок, авиакассам жок. Качан арзандар мен билбейм. Мамлекет жетсин, мамлекеттин мойнуна жүктөлгөн неме да. Проблеманы таап, чукуп, иликтеп, айтып, коомго жеткирип, бийликке жеткириш менин милдетим. Мен милдетимди так аткардым. Майрам, Азамат Салтынайын дейт, рахмат. Санжарбек Шаменов, сизге саат канчалар чалсам болот? Мен соттошуп жатам, производственный травма, майып болуп калдым, төлөбөй жатышат дейт. Бүгүн кечинде Санжарбек Шаменов бүгүн кечинде телефон чалды. Динара Сатиева, эмнеге мага телефон чаласыз? Чалбай эле коюңуз. Акчаны алдың деп атпайсызбы? Сиз мага телефон чалбай эле коюңуз. Кереги жок. Бибира Башкеева, Алтынай колдойбуз, рахмат эжо. Алтынай эже негатив сага жооп бербей эле кой дейт, макул. Азамат Аблекеев. Улан Усупов, ден соолук, узун өмүр каалайм, алыгай эже дейт. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Мына тез эфирде азыр деген баарыңыздардын комментарийлериңизге жооп бергенге аракет кылдым. Тез эфирде жыйынтыктап кое берейинби? Жыйынтыктап кое берейин, Болду, чыгып кетишти, мындай жолдо болбой атабы, тоскоолдук болбой атабы. Сыртка чык. Ошентип жолдо болбой туруш керек да, силер көчүп алышыңар керек да, аман эсен мына балдарыңар, кичинекей балдарыңар жүрөт байкушум. Көчүп алайлы. Же нормальный обед жок, же нормальный чай жок, ысык чай. Кичинекей бала көрсөтпөй эле койгон, алма жеп отуруп байкушум. Кичинекей канча? Сколько им лет? 2,5 жаштагы. Сиздин небереңизби? Ооба. 2,5 жаштагы бөбөк наристе алма жеп отурат. Азыр мына обед маалында ысык чай ичсе жакшы болот эле, тамак жешсе жакшы болот эле. Мына карабайсыңарбы? Ушундай болуп атат. Андай болбой, тигилер эртерээк көчүп, тамагыңар таттуу болсун. Ужин кылып жатып калыш керек экен. Ооба да. Тамагыңар таттуу болсун. Тиги силер да чарчадыңар, чай ичишиңер керек. Кылбайсыңар, тамак ичпейсиңер деди, силер адам эмессиңер деди, биз адам эмес экенбиз. Биз 5ке чейин бошотушубуз керек экен, алар саат 5те үйдө ужин кылып, жакшынакай жатып уктап калыш керек экен. Жана осунун сөзү. Ошентип айтты. Быстрее. Уезжайте, вы в 5 часов должны быть дома, кушать с семьей и должны спать лечь, деп айтты жана мой жерде. А биз адам эмеспиз. Орустар адам. Орустарда вовремя обед болуш керек, вовремя ужин болуш керек, а биз жүрө беребиз. Эми жанагы жаман, мен жыйынтыктай берейин, түз эфирде жаман адамдар да улут деген болбойт. Дин тутуму дагы таасир бербейт, жаман адам жаман бойдон калат. Мындай. Ушундай жөнөкөй пустой үйдө. Ушул түз эфирде жыйынтыктап коеюн дагы. Анан кийин деген буйрса, Кудайым кааласа, бир нече сааттардан кийин мени Кара Балтада күтүп атышат. Кара Балтага жетип барып калышым керек, кайра жетип келип калышым керек. Себеби дегенде Кара Балтада мага 3 күндөн бери, 4 күндөн бери бир эже чалат. Пенсия курагындагы эже экен. Ушул саламаттык сактоо тармагына мен жүрөгүм ооротот. Келбесең болбойт. Эже башка күнү барайынбы десем, жок, сен срочно келишиң керек. Балам келип кетти дейт. Кагылып кетейин, садагаң болоюн деп аябай жакшы сүйлөйт экен. Анан ошол эжеге мен эме кылып койдум элем, сөз берип койдум элем. Азыр Кара Балтага барам. Кара Балтага барып, ал эженин дагы, эже айткан проблеманы дагы сиздерге жеткиргенге аракет кылам.
Мен сиздерден өтө көптөн көп суранам. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Сот системасынын чирип кеткенин элибиз көрсүн. Сот аткаруучулар тандалма саясат жүргүзүп, тандап барат экен, соттун чечимин адамдарды тандап аткарат экен. Азыр сот аткаруучулар келип көчүп кеткиле, үйдөн чыгып кеткиле дегенин мен көрүп таң калдым. Сот аткаруучулар соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими аткарылганын мен биринчи жолу көрүп атам. Буга чейин эч качан аткарылган эмес да. Эч качан аткарылган эмес. Тиги актала турган болсо камактан убакытты кармап, бир жума, 2 жума, бир айдан кийин чыгарат. Ушундай эле болуп жүргөн. Анан сот аткаруучулар келип, эмне ишин жакшы аткарганда мен өтө таң калдым. Мамлекет деген өзүңүздөр көрдүңүздөр, сот аткаруучулар барган атайын машина алып келип, көчүрүшкөнгө жардам беришет экен, ушундай да кызмат бар экен. Эгерде сот аткаруучулар, Кудай сактасын, Кудайым сактасын, эгерде сиз үйүңүздөн утулуп, үйүңүздү соттун чечими боюнча сизден жеңип алган тарапка өткөрүп бере турган болсоңуз, анда сиз дагы ошол нерсени мыйзамда бар экен деген талап кылсаңыз болот окшойт да. Булар деген атайын жүктөй турган машинаны алып келип, жүктөй турган балдар, жигиттерди дагы алып келип, ушундай кызматы бар экен. Ушуну менен түз эфир аяктады. Сиздерден көптөн көп суранам, ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, таратып коюңуздар, өз ой пикирлериңиздерди жазыңыздар. Мени билип билбей жазган жарандарга мен терикпейм. Себеби дегенде мен Кудай алдында, апамдын алдында, элимдин алдында акмын. Себеби дегенде көз карандысыз журналист болуп мен элге гана отчет бере турган элдик эркин журналистмин. Ошондуктан мен терикпейм. Эч качан алар менен урушпайм. Мен билимдүү, 2 жогорку окуу жайын бүтүргөн 2 дипломдун ээси, 23 жылдык стажы бар журналистмин. Мени колдогондорго чоң рахмат. Ар дайым бир бололу, бирге бололу. Бирге болсок, буюрса Кудайым калса чоң проблемаларды дагы биз жеңип кетишибизге шарт болот да. Ремонт ремонт кылбай эле жаша бербейт билеңер. Ошо сот аткаруучусун айтканда жеңип кеттими? Анын иши эмне? Ремонт менен биз кантип ремонт кылбай жашамакпыз? Ооба да кичинекей балдарыңыз болсо. Сен көрдүң беле бул жерди башында кандай үй болчу? Түшүнгөнгө кыйын. Ти хозяйка бизге ооба ремонт кылдыла. Ага өзү башында бул үйдү алып атканда полный эле акчабыз акы бар болчу. Биз үй сатып бара келгенбиз да бул жерге. Анан мончосуну берели, биз аз толуп берип койсок, үйүңдү ремонт кылыш керек. Анда ремонт кылса калбай калат, биз мындай үйдө биз балдарыбыз жашай албайт, биз удобство менен жашап көрүп калганбыз. Биз бул жерди алып аткан себеби могу торговый точка, могу трассаң керек болуп атат бизге. Ошон үчүн азыр биз бул акчаны мончону берели, мончого ремонт кылайлы деп. Анан кийин мончодон кийин анан акчаны берели деп сүйлөшсөк, өзү макул болгондо делайте деп, ооба. А такой нет, мне сначала заплатите ремонт потом десе, биз спасибо деп туруп эле биз башка жактан карамакпыз. Биз мындай үйдө жашай албайбыз деп. Өзү эскилиги жеткен 60-жылы курулган эскилиги жеткен үй экен да. Бул еще бирөөдөн тартып алынган үйбү билген, тоже соттошуп жүргөн экен. Аны биз жакында эле билдик да, мы же раньше не знали же это. Анан мурда деген укмуш болчу. Анан ошо мейли жасап алгыла. Мне сейчас вот столько дадите, мне в Россию надо уехать деп, уж бизден акчаны алып туруп Россияга кеткен да. А потом Россиядан эле звонок кылып коюп эле бул жактан кишилер команда берип отурулду экен да деловая. Силерден алган акчаны деген сотторго берип койгон деген менде күмөн пайда болду да. Булар ошондой кылган. Ошондой. Мен анда түз эфирди аяктап коеюн. Бөлүшүңүздөр түз эфирди, оюңуздарды жазыңыздар. Соттордун саткан экенин биз билдик. Далилденди, мына сот аткаруучулардын ишин дагы көрдүңүздөр. Ушуну менен түз эфирди аяктайм. Бир нече сааттардан кийин Кара Балтага барып, ошол саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү дагы түз эфирге алып чыгам. Сиздерге чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар, өзүңөргө тың болуңуздар. Себеби дегенде мынтип ушул үйдү талашып, сот аркылуу, сотторду сатып алып, сот аркылуу келип үйүңүздү тартып алып кетиши мүмкүн экен. Түз эфирде мен Алтын Арстанбекова болдум. Аман болуңуздар, оорубаңыздар.